Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен биргеликте ушул Абаса сүрөсүнүн чечмелерин баштайбыз. Устаз биринчи башкы аяттарды окусам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абаса ва тавалла. Ал кабагын бүркөп ары бурулду. Ан жаахул а'ма ва ма юдрика лаллаху яззакка. Сокур киши келип калгандыгы үчүн. Ал мүмкүн күнөөдөн тазаланууну каалаганын сен кандай билесиң деп ушул 3 аятка токтолсоңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала бул сүрөнү дароо эле Абаса ва тавалла деп кайсы бир кишинин кабак чытып жүз бургандыгы тууралуу баян куруп баштайт. Албетте ал киши деп биз кыргыз тилиндеги эле жоксо кыргыз адабиятындагы же кыргыз мамилесиндеги маданият ушул Куранын ичинен дагы орун алган да. Караңыз, эгерде биз кайсы бир кишини кадырлуу кишини, сыйлуу кишини, андагы болгон бир аз айып үчүн сөз кылып өткүбүз келсек, бир киши ушундай кылды деп сүйлөйбүз го. Же болсо, могул Таштемир байке ушундай кылып койду деп айтса, Таштемир байке биз үчүн кадырлуу эле. Адамдын өзүнүн мындай айтканда бетине айтып, анын атын атап, анын ким экендигин көрсөтүп сөз кылуу ага болгон урматсыздыктын бир ченин көрсөтөт. Ал эми бир киши десекчи, бирок ошол кишини сөз кылып атабыз. Бирок бир киши деп сөз кылсак, ал кишинин сый урматын сактап, ага сөз мындайча айтканда айтып аткан сөзүбүздү дагы сиз ага бир анын кадыр бар экендигин сездире турган деңгээлде сөз кылсак, бир киши деп сөз баштайбыз. Кадыр барлыгын сактоо үчүн, анын сый сыпатын, анын урмат сыйын ордуна коюу максатында биз ошону пайдаланабыз. Улуу жараткандагы мына ушул жерде бир киши деп атканда ким жөнүндө айтып атат? Пайгамбар жөнүндө айтып атат, саллаллаху алейхи ва саллям. Чындап эле пайгамбардын Алла астындагы кадыр сыйы, анын урмат баркы ушунчалык бийик болгондуктан Аллах Таала келип туруп, сен я Мухаммад ушинтип кабагыңды чытып жүзүңдү бурдуң го деген жок да. Бир киши кабагын чытып жүзүн буруп койду деп атат. Бул неге мынтип атат? Бир киши жөнүндө дегенде көпчүлүк адам дароо ушул суроо берет. Ким болду экен деп. А бирок тафсирге келген учурда ал ким болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болот. Караңыз. Бир киши кабагын чытып жүзүн бурду дейт. Эмне үчүн десе анжаахул а'ма. Ага бир көз көрбөгөн сокур киши келгендигинен кантип бир кишиге кабагын чытып жүзүн бурду эле ва ма юдрика лаллаху яззакка. Сен балким билбейсиң, ал канчалык жан дүйнөсүн тазарткысы келет. Караңыз. Көзү көрбөгөн киши, көзү көргөн, көптү тааныган, акыйкатты ташыган киши пайгамбар экендиги бизге белгилүү болсо, ал эми көзү көрбөгөн сокур киши Абдуллах ибн Умму Мактум деген сахаби болгон, жакшы сахабилердин бири болгон. Бирок байкуш Алла Таала ал кишинин көз көрүү же болсо карегинен ажыратып койгондуктан, ал киши көз көрбөсө дагы адам үчүн эмне касиеттүү экендигин бизге көрсөтүп, менин жүрөгүмдү дагы арулагым келет. Менин көкүрөгүмдү, мен жан дүйнөмдү дагы тазарткым келет деп пайгамбарга келген учур болгон. Устаз, эми бул жерде ар бир сүрөнүн түшүшүнө себеп болгондой эле, бул жерде дагы ошол сахабанын пайгамбарга келип сурагандыгы сабабы нүзул болуп эсептелет да. Албетте, бул жердеги ошол сүрөнүн алгачкы бөлүгү түшүү себеби эмне? Мына ошол окуя болгон. Түшүү себебине. Биз айта албайбыз сүрөнүн баарынын түшүшүнө себеп болгон деп, балким негизги ушул сүрөнүн мындайча айтканда негизги бөлүгүн, негизги маңызын ичине алган бөлүктөгү пайгамбарыбыз менен ошол көзү сокур болуп калган Абдуллах ибн Умму Мактумдун окуясы ушул алгачкы аяттардын түшүнүнө себеп болгон. Андан кийинки аятта бисмиллахир-рахманир-рахим. Ау яззаккару фатанфааху зикра. 4-нчы аятта. Же ал яззаккару фатанфааху зикра. Ал деген сөз, же сен аны бир эскертүү берип койсоң, балким ошол эскертүү ага пайдасын берип жүрбөсүн деген аятта айтат. Эми караңыз. Эмне үчүн ал арулангысы келип, тазалангысы келип, ичиндеги көкүрөк көөдөндөгү болгон кайгыдан бошонгонго келсе, сен дагы көңүл бурбай атасың. Балким ошону сенин көңүл буруп, ошого маани берип, убактыңды бөлүп койсоң, балким ал
жол таап калат беле деп эмне кылып аткан, кичине пайгамбарды жемелеп аткан учуру улуу жараткандан. Караңыз, эмне үчүн мындай болот десек, эгерде бир окуяга токтолуп өтөлүк, окуяда эмне болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул Мекке деп атпайбыз, Мекке доорунда түшкөн сүрө. Мекке бул өтө бир ислам чакырыгы үчүн деги эле пайгамбардын алып келген окуусун жайылтуу үчүн эң чоң катуу сыноо мезгили болгон. Себеби дегенде ал мезгилде ислам келгенге чейинки караңгылыктын көйгөйү, эски ишеничтердин кишенинен адамдар чыга элек болчу. Бул жөнөкөй мисал, бүгүнкү күндө бизде кыргыздар эзелтен бул такыр Кудайга ишенсе, асманга ишенген деген кайсы бир бүгүнкү күндө эле бизде чакырыктар чыгып, кыргызды эски замандагы ишеништер менен байлап, алардын башын айланткандар жок эмес азыр. Бирок элестетиңиз, 6-кылымда Меккедеги арабтар кандай болгон дегенде бизден да жаман болгон да. Алардын баягы өзүнүн эскилигин тутканга, эскилигин бербегенге, эски жашоону, эски эрежени, эски түшүнүктү, эски ишенимди агар бузук экендигин билсем дагы бул меники деп эмне кылган эмес, аларга текеберчилигинен дагы, караңгылыгынан дагы мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошондуктан пайгамбарыбызга катуу сыноо келген. Ал сыноолордун бирден бири эмне дегенде ошол уруулардын жетекчилери, ошол коомдун мен деген атактуу адамдарынын динге келбегендиги да бир чоң тоскоолдук болгон. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алдына ошол мезгилдеги айтайлык Ал-Валид ибн Мугайра деген, анан ичинде Утба, анан Шейба, Абу Жахл дегендердин аттуу баштуулар эл үчүн жооп берген, элди кой тур деген, аларды оңго солго жүргүлө дегендин баарысы пайгамбардын астына келип отурган болчу. Пайгамбардын көңүлү, анын кыжаалат кылган, аны ойлонткон маселе эмне? Бул жерде канткенде ушуларды мен мындайча айтканда оң жол бар экендигине көндүрө алам, ынандыра алам, ишендире алам. Булардын түз жолго түшүп калуусуна кайсы бир колумдан келген нерсени жасап кала алам деп аракет кылып, аларга жанды албастап аракет кылып атса, ошол учурда жанагы киши келет, жөнөкөй, жамак кийими менен, ага кошумча көзү да көрбөйт, колу менен таягы менен ишарат берип, пайгамбар ушул жерде отурат деп, ошол жерге келип алып туруп, Мухаммад деп кайра таягы менен жерге ургулап эмне эскертүү берип, мага карап койчу дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Эми пенделик, карабайсызбы? Биякта 6-7 мен деген нелер турса, аттуу баштуулар турса, анан кийин бир байкуш, бир жөнөкөй киши келсе, ага кабагын чытып эмне кылат? Ушуну кое турбады дегендей. Ушул шашылбай эле турса, мен буга бир убакыт табар элем. Ушул шашылбай турса, буга айтчу мезгил келет эле. Же ушул шашылбай турса, мооларды качан дагы бир убакыт мүмкүнчүлүк таап айтып калам дегендей эмне? Өзүнүн пенделик салмак таразысы менен эмне кылат? Бул жака жүзүн бурат. Энисе устаз, бул жерде пайгамбарыбыздын ушул аттуу баштууларга караганынын бир себептеринин бири, жана сиз айтып өттүңүз, алардын аркасында көптөгөн эрчеген адамдар бар. Албетте, ал мезгилде билесизби, кул ээлөөчүлүк доор дегендин баягы тарыхта берген баасы бар да. Алардын кол астында канчалаган эл турган. Алардын бир эле сөз болгон, эли журт, бул жакта бир жакшы мыйзам бар экен, бул жакта жакшы эреже бар экен, же бул жакта жакшы бир баалуулук бар экен. Эгерде биз ошол баалуу бүгүнкү күндө айталык. Биздеги чоң саясатчылар бар дейлик. Чоң саясатчылардын кимиси чыкпасын, эгерде ал кандай саясат болбосун, чындап эле эл үчүн пайдалуу, чындап эле жери үчүн, мекени үчүн, карапайымдан тартып акыркысына чейин пайдалуу бир мыйзамды көтөрүп келип, ушул жакта бир биз үчүн, жалпы биз үчүн пайда бар экен деген болсо, мына ошол нерсени далилдеп көрсөткөн болсо, ким бар? Ким баспайт анын артынан? Ким ошону колдобойт? Баарыбыз колдойбуз. Баардыгы ээрчийт. Баары ээрчийт. Себеби дегенде бизге жол көрсөтө турган ишеничтүүлөр ошолор. Мына ошондой эле адамзат тарыхында бардык заман ушинтип өткөн. Аттуу баштуулар болгон. Элдин үстүнөн кайсы бир аттуу баштуу болот. Алар болсо артында турган эл үчүн алардын бактысына, алардын жашоосуна, алардын келечегине, алардын айтайлык ден соолугуна, билимине керек болгон жакшы багытты, жакшы жолду эмне кылып кетишет, куруп кетишет.
Ошол себептен пайгамбарыбыз ушуларга көп Бул себептен ошол нерсени эске алуу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Андан жүз буруп тигилерге караган учурда Алла Таала бул пайгамбарды жемелеп, ушул кылганың жакшы эмес дейт. Себеби дегенде, биз башында айтып өткөндөй Алла Тааланын бизге ушул акыйкатты жеткирүүдөгү бир алтын эрежелердин бири сууну сиңген жерге куйган жакшыраак. Албетте, суунун эмне экендигин билбей жүргөндөр деле бар. Суунун эмне экендигин даамын да, анын кадырын да билбей жүргөндөр да бар. Аларга да бериш керек. Бирок, качан сен алдыңа келип, мага айтчы. Мен ошо ичим, же болбосо көөдөнүм суусап турат. Ушул менин жан дүйнөмдүн каптаган караңгылыгын, ушу боштугун толтуруп, мен ошого жарык берчи деп келсе, анда анын жанындагы тигилердин талабы эмне дегенде, тигилердин талабы бийлик гана болчу. Тигилер төбөлөрдүн издегени бийлик менен байлык болчу. А бул байкуш болсо да издеген эмне болчу? Жан дүйнөнүн байлыгы болчу да. Ошондуктан бул жердеги эң алгач биле турган маселе мына ушул пайгамбардын пайгамбар пенде экендигин дагы бир жолу көрсөтүп. Пайгамбарды эч качан биз христианчылыктагы болгон бир ишеничтер менен карабашыбыз керек деген акыйда маселеси дагы бар. Пайгамбарды караган мезгилде дайыма пенде катары, бирок пенде болгон учурда бир гана Алла Таала тандап алган пенде катары карашыбыз керек. Бардык эле каталар пайгамбардан боло бербейт. А ошол эле учурда биз пайгамбарларды биротоло периштеге көтөрүп же периштеден үйдө чыгарып Кудай деңгээлине чыгарып алуу бул катачылык. Демек пайгамбар катары, бирок ошону менен биргеликте эле адамдык сыпаты бар экен деп таанышыбыз керек. Алла разы болсун. Андан кийинки аятта амма ман истагна фа анта лаху тасадда. Азыр бул жерде айтып кеттиңиз, ушул сахаба Абдуллах ибн Мактум суусап, жүрөгүндө ушундай ыйманга, пайгамбардын сөзүнө, данышмандыгына суусап турган муктаждык бар эле. Бирок ошол убакта экинчи тарапта менменсинген ошол Курайштин аттуу баштуулары, байлары, байманаттары бар эле. Бирок алардын экөөнүн салыштырмалуу, бул жерде салыштырган жери, алар пайгамбарыбыз айткан нерсени кабыл кылбай турушат эле. Ооба. Айтпадык беле. Аларды кызыктырган нерсе байлык менен бийлик болчу да. Алар үчүн жан дүйнө зарылчылыгы экинчи, үчүнчү, төртүнчү планда турган. Деге эле биз инсан табиятын алып караган учурда бүгүнкү күндө дейли, бул адам атадан тартып эле кыямат күнгө чейинки адамдардын табиятында мына ушул нерсе жашап келет. Алар дайыма колунда бар болгон мезгилде, бар жетишкен мезгилде адамдар эмнеге муктаж эмес, эч кандай баалуулук, маданият, же болбосо айтайлык жан дүйнө рахаты, же болбосо кулчулук, Кудай астындагы болгон кайсы бир айтайлык милдеттерди аткаруу аркылуу тазалануу жолуна эмне кылбайт, чачпайт. Себеби дегенде алардын көкүрөгүн ээлеген башка көйгөйлөр бар. Ал эми качан киши чындап эле баягы инсандык ордун таанып, ошо инсандык ордунан алыстай элек таза мезгилинде ал дайыма эмнени издейт? Мына ошол чыныгы баалуулукту, чыныгы ыймандын ордун издейт. Ушул жерде айтып атат Алла Таала: "Ва амма ман истагна". Ал эми кимде-ким сенин айтып аткан нерсеңе муктаждыгы болбой турган адамдар, фа анта лаху тасадда. Бул учурда сен ошолорго көңүл буруу менен сурап келген кишини кое турчу деп атасың. Көрдүңүзбү? Бул маселеде чындап эле биз жогору жакта айтып аткандай, улуу жараткандын пайгамбарына кичине бир жемелеп сенин ушул туткан мамилең эч бир эмне жакшы болбогон, же болбосо эч бир менин сага жиберген жолго ылайыксыз болуп калгандыктын несе көрүнүшү деп кылат. Ошону менен биргеликте эле устаз, андан кийинки пайгамбарыбыздын үммөтүнө жана бүгүнкү күндө ислам динине, акыйкатка, ушул нурга, бактылуулукка чакырган адамдарга дагы өтө чоң бир сабак экен да бул жерде. Өтө чоң сабак. Эмне үчүн дегенде биз жогору жакта айттык. Биз баягы дин жеткирүүдө келген учурда эгерде кайсы бир кишиде болгон муктаждык болбосо, ага мен ушул нерсени жасап коем, же ушул нерсени түшүндүрүп коем деген бул биз айтып өткөндөй, алар балким сууну биле элек эмне экендигин, балким аларга суу керек, бирок сиз каалаганчалык керек эмес аларга. Сиз эңсегенчелик же сиз кыяллангандай суу керек эмес. Аларга балким
Балким Кудай жөнүндө болгон бир эле сөз керек азырынча. А бирок бул жерде биз айтып аткан нерсе акыйкаттын, чындап эле суу сап турган жүрөктүн, же болбосо баягы какшыган жан дүйнөнүн, какшап калган, суу сап калган жан дүйнөнүн азыгын сунууда албетте издеп келген, сурап келген адамга берген бул эмне өтө оромдуу болот. Дагы бир нерсени байкап турам устаз бул жерде. Ушул кандай бир даражада тышкы көрүнүшкө дагы көңүл бурулуп калдыбы дейм бул жерде. Сөзсүз түрдө. Эми жанагындай аттуу баштуулар келсе. Сөзсүз түрдө. Бул жерде биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал киши ким экендигин билет эле. А кишинин басып келгенден, баягы таягын тыкылдатып, эмне серпип келгенден, ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы бүгүнкү күндө жөнөкөй айылдагы бир дыйкан менен бир министр менен депутаттын же болбосо бир эл башчынын сырткы көрүнүшү сөзсүз түрдө өнүккөн 21 кылымда дагы айырма болуп турат. Бирок 6 кылымдын башында, 7 кылымдын башында бул эмне, бул өтө чоң айырма берген. Бул өтө чоң айырма берген. Себеби дегенде алар мындайча айтканда түздөн түз пайгамбардын булдай мамиле тутушуна биринчиден турган абалдын өзү таасир берсе, себеби дегенде булар маанилүүрөөк деп карап албадыбы. Ошол эле учурда Абдулла ибн Абу Мактумдун баягы чыныгы жөнөкөй киши катары, жөнөкөй кийинип келгендиги дагы пайгамбардын анча бир назарын тартпаган эмне бир абалды түзгөн. Дагы бир нерсе устаз бул жерде пайгамбарыбыз балким ошо Абдулла ибн Мактумдун ыйманына же болбосо андан мурунку анын ишеничине дагы кандай бир даражада таянгандайбы? Билесизби, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде таянгандыгын биз сезсек болот. Мен жогору жакта айтып өттүм эле. Сен шашпай турсаң, мен сен үчүн убакыт бөлөт элем. Деген мааниде. Мен сен үчүн башка убакыт дагы бөлө аламын. Же болбосо сен мен үчүн азыркы бир мүмкүнчүлүк бул жакта. Көрдүңүзбү? Бул жакта менде мүмкүнчүлүк. Сен үчүн мүмкүнчүлүгүм кенен дегендей, бир чоң сабак жазып калып жатат. Андан кийинки аятта "Ва ма алейка алла яззакка ва амма ман жаака яс'a ва хува яхша фаанта анху талаха". Мына бул жерде кайра эле ошол жерде абалды дагы бир жолу ачыктап көрсөтүп берип атат Алла. Тереңирээк дагы. Себеби дегенде сага болгону эки ооз сөз болсо дагы ошол сурап келген кишини сооротуп, мына сага да көңүл буруп атам. Сенин сурап келгениң эмне болчу угайынчы, андан кийин мен сага жооп берген убакытты бөлөйүнчү деп койгонуң деле дурус болмок. Бирок сен болсо сага шашылып келген адамга карабастан, сага коркунучтун артынан келген кишиге карабастан, фа анта анху талаха, сен аны койчу деп кайра жүзүңдү бурасың андан. Картина, мындайча айтканда, сүрөт бизге, мындайча айтканда, ал жердеги акыбал бизге азыр ачык болду да. Сиз айтып аткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык орду менен аманатты алып келген учурда ушул аманатты жеткирүү көйгөйү пайгамбарды түнү күн уктаткан эмес. Пайгамбар айтат, мен элчилик жоопкерчилигин, элчилик милдетти алгандан кийин бутумду сунуп уктабадым, курсакты тойгузуп азыктанбадым деген. Караңыз. Эмне үчүн мындай? Эмне үчүн дегенде мунун жоопкерчилигин абдан корккон. Чоң тапшырма болчу бул. Муну биз миссия деп коебуз. Ар бир пайгамбар ошондой өзүнүн миссиясын алып келет. Ал эмне болгон миссия дегенде жалгыз жараткан бар деп аны таанытуу, жалгыз жаратканга болгон баш ийдирүү, жалгыз жараткандын мыйзамына тутунуу жана жалгыз жараткандын чегин кармануу. Мына ушул тапшырманы алып келет ар бир пайгамбар. Эгерде ошол ааламдан өткөн 124 миң пайгамбар ошол тапшырма менен өтсө, 124 миң пайгамбардын тапшырмасын жыйынтыктап келип туруп ушул пайгамбар көтөрүп келген. Ишенесизби? Бул канчалык оор. Мунун түйшүгүнүн аркасынан пайгамбар ойлогон пенделик кайра эле келип туруп. Назары менен эмне кылды? Коркуп, ошол муктаждыктын артынан суранып, талап кылып келип аткан мезгилде пайгамбар эмне кылды? Көңүл бура албай калды. Дагы бул жерде устаз айта турган нерсе, сиз жакшы нерселерди айттыңыз азыр. Эки тараптын тең сүрөттө пайгамбарыбыздын бул жактан көңүл бурбай калгандыгы, бүгүнкү күндөгү
акыйкатка чакырган адамдардын ала турган сабактарыбызды айттыңыз да. Бирок ушул эң акырында дагы Вама алейка алла яззака деп 7-нче аятта айтып атпайбы? Пайгамбарыбыз балким ошолордон үмүт кыл деле. Жанагылардын иманга келип бир мусулмандардын катарына кирип калат депчи. Бирок натыйжада ошол адамдар исламга кирбей калды. Ооба. Ушул жерге да токтолсоңуз, биз балким кээбирки убакта адамдын көз карашы билесизби, өтө туура баамдадыңыз. Өтө туура баамдадыңыз. Эми түшүнөгөндө бизде бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар дин жеткирүү десе, мен дин жөнүндө мен айтып берген кишинин бардыгы исламга келиш керек деп түшүнөт да. Чындап келген учурда акыйкатка келип калуу таасири бир гана Алланын колунда. Себеби биздин колубузда. Ага себеп болуу жолу, ага болгон аракеттин, далаалаттын, айтайлык кайсы бир колумдан келген аракет менен кыймылды, сөздү, маалыматты жеткирүүгө келген учурда мен жоопкермин. Бирок анын жолго түшүп калуусуна, анын акыйкатты, анын натыйжасына келген учурда Кудай Тааланын жоопкерчилигинде. Ал биздин жоопкерчиликке кирбейт. Ал жөнүндө биз сура албайбыз. Мына ошондуктан эгерде чындап эле кайсы бир кишиге сөз айтылып, айткан сөздү дагы бир даражалуу киши айтып, анын ичинде айткан киши пайгамбар болчу болгондо, анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашаган доордо пайгамбардын эли журту, анын коому, анын уруусу толугу менен кириш керек эле дагы. Ал мезгилде ошончо өлкөмдө эч ким ыймансыз калбаш керек эле. Эгер тилекке каршы биз тарыхтан окуп келебиз, пайгамбардын эң жакын туугандары кирбей калган. Ооба. Карабайсызбы? Мына ошондой эле пайгамбарга чейинки пайгамбарлардын дагы эгерде өзү ыймандуу болсо, аялы ыймансыз болуп калган. Же аялы менен өзү ыймандуу болсо, кызы же балдары ыймансыз болуп калган. Ушундай окуялар көп болгон. Натыйжасында бүгүнкү күндө дагы кайсы бир киши, кайсы бир акыйкат жолдо жүргөн киши ислам жөнүндө сөз кылса, биринчи туугандарын оңдоп албайбы деген сөздү көп айтышат. Деп айтышат, ооба. Бул албетте баягы жалпы коомчулуктагы болгон көз караштын же болбосо сабатсыздыктын же болбосо дин жөнүндө болгон маалыматтын аздыгыдыр. Бирок негизги көңүл бурчу маселе ошол дин жолуна чакырып жүргөн адамдардын өзү жасап аткан ишке өтө чоң баа берип алып, эмне үчүн мен айткандан кийин булар укпайт дегендей капачылыкка барат да. Жок. Ал укту. Болгону сиз өзүңүздүн парызыңызды аткардыңыз. Сиздин өзүңүздүн пенделик же болбосо себепчи катары деңгээлиңиздеги милдетти аткардыңыз да. Ага сиз сүйүнүшүңүз керек, сиз ошону аткардыңыз. Ошо себеп болдуңуз. Себеп болдуңуз. Ал эми сиз айткандай натыйжасына келген учурда ал натыйжанын баарын Кудай Таалага калтырыш керек. Алла Таала кимди каалаган болсо ыйманга келтирет, каалаган болсо ошол бойдон калат. Демек устаз, бул жерде бизге негизги нерселердин бири азыр сиз айттыңыз, даватка чакыргандарга, ошондой эле адамдарга кимдерге беришибиз керек? Негизги сабактардын бири. Жана жакшы нерсени айттыңыз, адамдардын муктаж болуп тургандарга өзгөчө көңүл буруш керек, алардын эч нерсесине карабастан. Ошол нерселердин баардыгына Аллах Таалам бизди амал кылганга насип кылган болсун, устаз. Амин. Сиздин айткан сөзүңүзгө дагы Аллах Таалам береке берип, адамдарыбыз, ушул кыргыз элибиз жана башка жакта дагы биз уккандар кандай бир таасир алып, ыймандары көтөрүлүп, Кудайга жакындаганга бир себеп болгон болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай аятта Аллах Тааланын айткан сөздөрүнү, хикматтуу сөздөрдү, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнү жана устаздын чечмелеп берген сөздөрүн уктук. Аллах Таалам ушулардын баарына амал кылганга насип кылган болсун. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.